20-январь дүйшөмбү. Тышкы иштер министрлиги 30-апрелге чейин Кыргызстандын жарандарына Орусияда жүрүү укугун мыйзамдаштырууга мүмкүнчүлүк берилгенин эскертет. 2024-жылдын 11 айынын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандан 1,2 миллиард долларлык 16 тонна алтын жана 19,2 миллион долларлык 24 тонна күмүш экспортталган. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов ведомствонун борбордук аппаратынын жаңы түзүмүн бекитти. Ага ылайык инспектордук башкармалыгы мындан ары ишкердик объектилерин жеринде текшерүүнү жүргүзбөйт. Кыргызстан 2024-жылдын 11 айында 4,6 миллиард киловатт саат электр энергиясын импорттаган. Коопсуз шаар долбоорунун айып пул тууралуу маалыматты онлайн таратуу сунушталууда. Ошто учурда иштеп жаткан борбордук базардагы соодагерлердин кайрылууларынан улам борбордук базарды көчүрүү иштери 1 айга жылдырылды. Президент Садыр Жапаров башкы прокуратуранын жаңы имаратынын курулушуна старт берди. Садыр Жапаровдун катышуусунда Бишкек шаарында башкы прокуратуранын алдындагы юридикалык академиянын ачылыш аземи өттү. Бишкекте жаңы темир жолдун курулушуна 550 миллион доллар сарпталат. Бул долбоорго бир кытайлык компания кызыгып, курулушту 2 жылда бүтүрүүгө даяр. Мэрия сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Ысык көлдө жараланган аккуу куткарылды. Канаттуу Каракол шаардык зоопаркына өткөрүлүп берилди. 21-январь шейшемби. Кыргызстанда надистерди сапаттуу даярдоону камсыз кылуу жана аларга Японияда жумушка орношуу мүмкүнчүлүктөрүн түзүү максатында эки өлкөнүн ортосунда өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол коюлду. Кыргызстанда окумуштуулук даража үчүн үстөктөрдүн суммасы белгиленди. Кыргызстан тарыхында биринчи жолу 1,7 миллиард долларлык суверендүү облигацияларды чыгарууну пландаштырууда. Кыргыз алтындын башкармалыгынын төрагасынын жаңы орун басары болуп Нурлан Исаков дайындалды. Коррупционерлерге өмүр бою жогорку кызматтарда иштөөгө тыюу салынат. Жогорку кеңештин профилдик комитети мыйзамды жактырды. Гареев атындагы ботаникалык бакка өзгөчө корголуучу аймак макамы берилди. Гемин районунда күн электр станциясынын курулушуна старт берилди. Адылбек Касмалиев курулуш аянтына капсула салуу аземине катышты. Кыргызстан эң жогорку өсүштү көрсөтүүдө. 2024-жылы инвестициянын көлөмү 310%га көбөйүп, 2,1 миллиард долларга жетти. Мамлекеттик ипотека боюнча берилген батир ижарага берилгени тууралуу маалымат интернетке тараган. Мамлекеттик компанияда болсо атайын киргизилген нормаларга ылайык бул батирлерди ижарага берүүгө эч кимдин укугу жок экенин айтып, эгер ушундай маалыматтар тактала турган болсо, автоматтык түрдө батири мамлекетке кайтарыларын билдиришти. Садыр Жапаров дин боюнча мыйзамга кол койду. Анда буга чейин коомдо талаш-тартыш жараткан бир катар маселелер жөнгө салынат. Жаңы мыйзамга ылайык үймө-үй кыдырууга жана жашы жете электердин диний иштерге тартууга тыюу салынды. Мындан тышкары диний билим алуу үчүн чет өлкөгө чыккан жарандар консулдук каттоого сөзсүз турушу керек. 22-январь шаршемби. Бишкек мэриясы Европалык реконструкция жана өнүктүрүү банкынан алган 31,7 миллион сомдук карызды мөөнөтүнөн мурда төлөп бүттү. Ысык көл облусунда эки дарыяны бириктирүү үчүн Арабел дамбасын калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Бул Жети Өгүз районунда суга суунун тартыштыгын бир топ кыскартат. Бишкекте мамлекеттик ипотекалык компаниянын жаңы филиалы ачылды. Кыргызстанда чакан жана орто бизнеске техникалык жардам берүү жана инновациялык жашыл технологияларды киргизүү максатында бизнес үчүн инновациялык чечимдер долбоору ишке кирди. Садыр Жапаров Кытай Эл Республикасынын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Лю Цянпинди ишеним грамотасын тапшыруу аземине байланыштуу кабыл алды. Кыргыз темир жолу 36 жеңил вагондорду сатып алууну пландап жатат. Ири өлчөмдөгү алдамчылыкка айыпталган кыргызстандык Испаниядан экстрадицияланды.
Энергетика министри Таалайбек Ибраев Камбарата ГЭС-2ге Евразия өнүктүрүү банкы тарабынан бөлүнгөн 120 миллион долларга экинчи агрегатты орнотуу пландалып жатканын билдирди. Агрегатты кура турган компанияны тандоо үчүн февраль айында сынак өткөрүлөт. Жеңүүчүнү белгиленген талаптарга ылайык банк өзү аныктайт, деди Ибраев. Кыргызстан менен Россиянын тышкы иштер министрлери эки тараптуу актуалдуу маселелердин кеңири чөйрөсүн, анын ичинде саясий, соода-экономикалык, инвестициялык жана маданий-гуманитардык чөйрөлөрдө мындан аркы кызматташуунун негизги багыттарын кеңири талкуулады. Тышкы иштер министринин орун басары Медер Бакиров Американын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигери менен жолукту. Анда Кыргыз тарап Керемет банк, Газпромнефть Азия жана Мунай Мырза компанияларынын АКШнын санкциялар тизмесине киргизилишине түшүнбөстүк менен мамиле кылганын белгилеп, бул компанияларды тизмеден чыгаруу өтүнүчү менен кайрылды. 23 январь бейшемби. Бишкек шаарында 537 автобустун айдоочусу Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасынын кара тизмесине кирип, мындан ары муниципалдык ишканага жумушка орношуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратылды. Бакытбек Жетигенов президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, ал эми Жеңишбек Токторбаев Ош шаарынын мэри болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыктарга президент Садыр Жапаров кол койду. Ошто Ак Бура дарыясынын жээгинде жайгашкан бардык мыйзамсыз курулуштар алынууда. Жогорку кеңештин айрым депутаттары TikTok сервисине коюлган бөгөттү алып салууну сунуштап жатышат. Кыргызстанда мыйзам бузган чет элдиктерге айып 3 эсеге көбөйөт. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулунун айтымында быйыл Ош шаарынын айланып өтүүчү жолдун курулушу башталат. Өкмөт фирмалардын аталышында колдонууга тыюу салынган диний мүнөздөгү сөздөрдүн тизмесин бекитти. Светлана Аширова мамлекеттик цирктин директору кызматынан бошотулду. Жогорку кеңеш майыптыгы бар адамдарды зордуктоо үчүн өмүр бою абакка кесүүнү караган мыйзам долбоорун колдоду. Пархат Түлендибаев кайрадан жогорку кеңештин депутаты болду. Каракол шаарынын мугалимдери биринчи болуп мамлекеттик техникалык университетте чогултулган ноутбуктардын биринчи партиясын алышты. 24 январь жума. Ноокат районунда 260 миллион долларга жер семирткич чыгаруучу жаңы цех курулат. Жалал-Абад шаарында ипотекалык 600 батирлердин курулушу апрель аягында аяктайт. Мындан тышкары дагы 400 батир жылдын экинчи кварталына карата аяктоосу күтүлүүдө. Президент Садыр Жапаров Баткен, Нарын, Ош, Талас жана Чүй облустарынын айрым айыл аймактарын жана айылдарын кайра атоо жөнүндө мыйзамга кол койду. 2024 жылы Кыргызстандын бюджетине эң көп салыкты соода тармагы төлөгөн. Маалыматка ылайык бюджетке 70 миллиард сомдон ашык салык түшкөн. Быйыл эгемендүүлүк күнүнө карата негизги иш-чаралар Жалал-Абадта өтөт. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев облусту өнүктүрүү маселелери боюнча жыйын өткөрдү. Мамлекеттик ооруканалардын жетекчилерине жана бөлүм башчыларга жеке клиникаларда бир убакта иштөөгө тыюу салынды. Президент Садыр Жапаров мыйзамга кол койду. Кыргыз Телеком ишканасы Бишкек шаарынын Чүй жана Жусуп Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишкен жериндеги 1 миллиард 557 миллион сомго бааланган имаратты Айыл банкка сатып жатат. Имаратты сатуу чечими компаниянын чыгымдарын азайтып, өлкөнүн теле байланыш инфратүзүмүн жакшыртуу максатын көздөй турганын белгилешти. Кыргызстанда кылмыштуу кирешелерди адалдаштырууга каршы аракеттер күчөтүлөт. Президент Садыр Жапаров мыйзамга кол койду. Кыргызстандагы чет элдик номерлүү унааларды мыйзамдаштыруу процессин жөнөкөйлөтүү боюнча жумушчу топ түзүлүп, ал өз ишин баштады. 25 январь ишемби. Аларча мамлекеттик жаратылыш паркындагы Асма жолдун курулушуна старт берилди. Асма жол инвесторлордун эсебинен курулат. Долбоордун биринчи этабында 1 чакырым жерге куруу пландалып 10 миллион евро каралган. Курулушту ушул жылдын күз айларында бүтүрүү пландалууда. Кыргыз индустрия ишканасынын мурдагы жетекчиси Жарасул Абдураимов кармалды.
Экономика министрлигинин кызматкерлери Кыргыз мамлекеттик техникалык университетте квалификациясын жогорулатат. Окуу жай менен ведомствонун ортосунда билим берүү жана илим тармагында кызматташуу боюнча меморандумга кол коюлду. Оорулуу балдарга жардам берүү үчүн жарандардан миллиондогон сом алдап алган ири өлчөмдөгү алдамчылыкка шектүү жаран кармалды. Россиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаевга Россиянын илимине эмгек сиңирген ишмер наамын ыйгарды. Токтогул районунда ири сүт заводу ачылды. Салык кызматы жашоо үчүн маанилүү дары-дармектерди кошумча нарк салыгынан бошотууну караган мыйзамга өзгөртүү даярдалып жатканын билдирди. Бишкекте Исузу үлгүсүндөгү 12 метрлик автобустардын 3-партиясы келди.